Лидер ал жетектөөчү, алып баруучу, биринчи, алдыда баруучу дегенди түшүндүрөт. Лидер кандайдыр бир топто, уюмда, командада, бөлүктө чоң абройго ээ болгон адам, абройлуу киши деп аталган адам, таасирдүү адам. Анын бул сапаттары башкаруучулук аракеттеринен байкалып турат. Лидер бул башка адамдардын жүрүм-турумуна таасир эте алган адам, өзүнө жоопкерчилик ала алган адам, так бир максатты көздөп жана өзүнүн артынан команданы ээрчите билгенге жөндөмдүү болгон адам. Ошондуктан жетекчилик жана башкаруучулук кызматтарда иштей турган адамдар үчүн биринчиден ушул лидерлик сапат абдан зарыл болуп саналат. Лидерлик деген эмне? Лидер деген ким жана кантип лидер болууга болот? Башкаруунун лидерлик стили акыркы 10 жылда көптөгөн жетекчилер угуп келген тема. Бул жерде негиздүү суроо туулат. Сиз мыкты, жөн гана мыкты жетекчи боло алсаңыз, анда эмне үчүн лидерлик маанилүү? Башкаруу тажрыйбасы көрсөткөндөй, ишкердүүлүктү атаандаштыкка алып келүүгө, убакытты жана адам ресурстарына карата чыгымдарды кыскартууга, кадрлардын алмашуусунун алдын алууга жана узак мөөнөттүү максаттарга жетүү үчүн ынтымактуу команданы түзүүгө так ушул лидерлик стиль жардам берет. Лидерлик бул эмне жана ким лидер деп аталат? Психологияда да, социологияда да лидерликке бирдей эле аныктамалар берилип жүрөт. Жалпы максаттарга жетүүнү күткөн топтогу социалдык таасирдин түрү катары болжол менен ушундайча аныкталат. Демек, лидер бул таасирге ээ болгон адам. Жаныбарлар дүйнөсүндө лидерлик эң жөнөкөй форматта чагылдырылган. Ар бир үйүрдө анын коопсуздугун камсыз кылган жана жетектеген лидер болот. Ал эми адамзат дүйнөсүндө болсо, бул нерселер бир аз татаалдашкан. Анда эмесе лидерликтин негизги өзгөчөлүктөрүн баса белгилөөгө аракет кылып көрөлү. Лидерлик бул жоопкерчиликтүү жана татаал чечимдерди кабыл алуу жөндөмү. Өзүн ээрчигендер үчүн тийиштүү жоопкерчиликти алууга карата даярдык. Лидерлик бул жеке кызыкчылык үчүн эмес, адамдардын жалпы жыргалчылыгы жана кызыкчылыктары үчүн кам көрүү. Лидерлик бул адамдарды толугу менен ыктыярдуу негизде жетектөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу. Лидерлик деген харизмага жана табигый таасир этүү күчүнө ээ болуу. Лидерлик бул топтун лидерине карата группанын ишениминин жана күчтүү авторитетинин болушу. Лидерлик деген каталарды моюнга алуу жөндөмү жана жеңилүү үчүн жоопкерчиликти өзүнө алууга карата каалоонун болушу. Бул жерден жеке каталарын издөөгө карата ынанымдын болушу. Бир караганда лидерлик жетекчилик болуп сезилиши мүмкүн. Бир жагынан ооба, бирок айырмачылыктар дагы бар. Биринчиден, лидер ар дайым көшөгө артында жана стихиялуу түрдө чечилет. Ал эми жетекчи болсо формалдуу түрдө дайындалат. Экинчиден, лидер бул белгилүү бир топтун өкүлү, аны менен тыгыз байланышы да бар. Ал эми жетекчилер болсо көпчүлүк учурда топтон бөлүнүп чыгат. Үчүнчүдөн, лидердин негизги талаасы адамдар аралык мамилелер. Ал эми жетекчинин талаасы болсо формалдуу мамилелер. Бирок башкаруучунун карамагында бир топ тышкы маалыматтар бар. Ал мыйзамдуу санкцияларды колдонсо болот. Башкача айтканда, ал кызмат адамы. Жетекчи деген кызмат адамы. Илимий тил менен айтканда, топко күчтүү жана эффективдүү таасир көрсөткөн жетекчи формалдуу лидер. Башкача айтканда, анын таасири позицияга байланыштуу. Ошол эле мезгилде ал баш ийгендерге таасир этет. Формалдуу эмес лидер эл арасында ээлеген ордуна карабастан лидерликти камсыз кылган адам. Анын иш аракетинин мүнөзү социалдык мүнөзгө ээ жана ал ээрчигендерге багытталган. Социологияда жана социалдык психологияда лидерликтин ар кандай түрлөргө бөлүнгөндүгүнө күбө болгон чыгарсыздар. Бирок башкаруунун чыныгы контекстинде ал адатта төмөнкүдөй түрлөргө бөлүнөт. Лидер уюштуруучу. Бул көп кездешет. Бул туура команданы чогултуп, анын муктаждыктарын түшүнүп, аларды өзүнүкү катары кабыл алганды билген адам. Ар дайым позитивдүү маанайды жана ийгиликке болгон ишенимди сактап, жигердүү иш алып барат. Ал ар бир адамды кантип ишендире алаарын,
тигилче бул жолдоочусунун тилин табууну, адамды таарынтпастан өз катасын кантип көрсөтүүнү билет. Мындай лидердин жетекчилиги астында коллектив гүлдөп өнүгүп, кызматкерлер натыйжалуу жана даярдуулук менен иштешет. Лидер дипломат. Бул бардыгы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү билген адам. Ал кырдаалды мыкты билет. Ар бир деталды жана көз ирмемди кылдаттык менен изилдейт. Ошондуктан бардык жолдоочуларына таасир этүүчү күчкө ээ. Баары белгилүү нерселерди угуп турган учурда анын чыныгы пландары белгисиз же жашыруун бойдон калат. Андан кийин лидер күрөшүүчү деген болот. Ал кандай адам? Эр жүрөк, жарым жартылай текебер жана эрки күчтүү адам болот. Адатта мындай лидердин кырдаалды жана мүмкүн болгон кесепеттерин кылдат талдап чыгууга убактысы аз болгондуктан ал дароо эле иш аракет кылат, бирок идея үчүн аягына чейин күрөшө да билет. Бул топ үчүн сонун мотиватор, лидер жаратуучу. Дал ушул адам акылга сыйбагандай бир кызык стартапты ойлоп таап, көп өтпөй дүйнөлүк деңгээлдеги келишимдерди түзүүгө жетише алат. Ал кайраттуу жана боорукер, көпчүлүк байкабаган нерселерди көрө алган адам болот. Дал ушул сапаттары өзүнүн жолдоочуларын өзүнө тартып турат. Ал алар менен бирдей шартта иштейт жана ар дайым командалык талкууга жана көйгөйлөрдү чечүүгө чакырат. Жубатуучу же сооротуучу лидерлер да болот. Мындай адам зор харизмага ээ. Баары жакшы болот десе, ага чындап ишенип калышат. Мындай лидер кыйын мезгилде кантип колдоо көрсөтүүнү билет. Ийгиликсиздиктен аман эсен чыгып, андан чыгууга башкаларга дагы түрткү берет. Ал адамдарга урматтоо менен жана сылык мамиле кылат. Адамдар арасында зор абройго ээ. Кээде лидерликтин айрым түрлөрү бир адамга гана айкалышкан учурлар да кездешип калат. Бирок бардык нерсе топко жана анын муктаждыктарынан көз каранды болот. Кайсы бир белгилер боюнча тигил же бул топтун лидерин түздөн түз аныктоого болот. Көпчүлүк учурларда эксперттер мындай адамдарга төмөнкүдөй мүнөздөмө беришет. Жалпы топтун көйгөйлөрүн чечүүдө жигердүү, активдүү, демилгечи жана күчтүү болуу менен бүт топтун көйгөйлөрүн чечүүдө кайраттуу болот. Эмгекчил болуп жана кыйын кырдаалдарда камырдан кыл сууругандай болуп көйгөйлөрдү чечүүгө ар дайым даяр болот. Кырдаалды, топтун мүмкүнчүлүктөрүн жана коюлган шарттарды жакшы түшүнөт. Топтун мүчөлөрүнө туура таасир көрсөтүүнү билет. Башкалардын арасында аброй, кадыр-баркка жана сыйга ээ болот. Жекече, өзгөчө, башкаларда жок мыкты сапаттарга ээ. Топтун дүйнө таанымына жана баалуулук багыттарына ылайык келген социалдык адекваттуу жана туура жүрүм-турумга ээ. Ар кандай эрежелерден жана кырдаалдардан кантип коопсуз жана чыгармачыл жол менен чыгып кетүүнү билет. Башкача айтканда, лидер бул топто негизги ролду ойногон, анын мүчөлөрү үчүн авторитет жана кыймылдын вектору. Анын үстүнө ал топтун талабы боюнча ал түзгөн үмүттүн негизинде пайда болот. Лидер өз тобуна сырткы же жат нерсе боло албайт. Бул өзү түзгөн жана өзү тандаган анын ажырагыс бөлүгү. Бул жалпы максаттын жана жамааттын мүчөлөрүнүн жеке муктаждыктарынын канааттандырылышын камсыз кылат. Мына ушундай болгондо гана лидер туура колдоого ээ болуп, ал эми топ болсо жол башчыга ээ болуу талабында кала берет. Эффективдүү лидер эмнени билдирет? Бул лидер кабыл алган чечимдердин ийгиликтүү жүзөгө ашырылышынан көрүнүп турат. Анын үстүнө мындай адам камчы жана таякча ыкмасы боюнча иш алып барбайт. Тескерисинче, анын ыйгарым укуктарынын негизинде иштейт. Ал башкаларды өркүндөтүүгө, максатына жетүүгө шыктандырып жана жалпы жыргалчылык үчүн иштөөгө компетенттүүлүк менен жана байкалбастан эле жардам берип турат. Ал кандайдыр бир жол менен өзүнүн жолдоочуларынын көз караштарын бириктирип, алардын негизинде иш аракеттердин жалпы программасын түзөт. Башкача айтканда, адамдарды өздөрү белгилеген жолго алып барат. Ошол эле учурда эффективдүү лидерликтин борбордук орундарынын бири бул топтогу өз ара мамилелерди ар тараптуу иликтөө жана талдоо болуп саналат. Элдин
оюн билүү жана иликтөп көрүү, андан туура натыйжа чыгара билүү болуп саналат. Чыныгы эффективдүү лидер өзүн өзү өнүктүрүүгө эч качан чекит койбойт. Ал дагы деле эмнени өркүндөтсө болот, чоң натыйжалар үчүн эмне жетишпей жатат, ал өзү бардык нерсени туура жасап жатабы же кемчиликтер барбы деген суроолорду ар дайым өзүнө өзү берип турат. Лидерликке үйрөнсө болобу? Адам өзүндө лидерликти өркүндөтүү мүмкүнбү деген маселе азырынча чечиле элек. Психологдордун жана социологдордун жарымы тубаса лидерликти жакташат. Башкача айтканда, лидер болуп туулса болот, бирок лидер болуп кала албайт деп айтышат. Калган жарымы лидерликти өркүндөтө турган көндүмдөрдүн жыйындысы деп эсептешет. Бирок дүйнө жүзү боюнча көпчүлүк компаниялар, көпчүлүк коллектив өзлөрүнүн кызматкерлери үчүн ар кандай лидерлик курстарга жана тренингтерге эбегейсиз көп акча коротуп жаткандыгын байкабай коюуга болбойт. Бул жаатта бир топ эксперттик чөйрө иштелип чыккан, ал көптөгөн теориялык материалдар жана практикалык көнүгүүлөр менен көрүнөт. Демек, лидерлик өнөрдү үйрөнүү чындык. Чындыгында жооп ооба десе да болот, жок десе да болот. Адам техникаларды, ыкмаларды баарлашуунун белгилүү бир жолдорун үйрөнүп, чыныгы лидердин жөндөмдөрүн өөрчүтө алат. Башкача айтканда, курстар, тренингдер жана башка иш-чаралар сунуш кылган нерселердин бардыгын өздөштүрүп кетүү керек. Бирок тилекке каршы алар боорукердикти, чечкиндүүлүктү жана кайраттуулукту, алдыга коюлган максаттарды ишке ашыруу үчүн эмгекчилдикти жана кумарланууну, жигердүүлүктү үйрөтпөйт. Бул сапаттар көндүмдөр же навыктар эмес. Алар буга чейин белгилүү бир адамга мүнөздүү болгон жеке мүнөздөмөлөрдөн көрүнөт. Бул тармактын адистери лидердин калыптанышына өбөлгө түзгөн факторлор булар деп эсептешет. Балалык кези эмоционалдык сезимдерге толгон кырдаал. Лидерлик жаатындагы теоретиктердин биринин айтымына караганда, балалык мезгилдеги алган травма тажрыйбасы адамга чоңойгондо көбүрөөк максаттуу болууга жардам берет. Болжол менен айтканда, чоңойгондо бул киши башкаларга мурда алар маани бербей коюу менен жаңылгандыктарын далилдөөгө аракеттенет. Андан кийин адамды кең жана чыгармачыл ой жүгүртүүгө үйрөтүүчү гуманитардык билим. Бул жерде адистик алып коюу эмес, билим берүү, билимге ээ болуу жөнүндө сөз болуп жатат. Ал эми кийинки фактор эрте жашында жетекчилик кылууга жетүү. Бул жетекчиге айлануу процессинде лидерге уюмга жана анын шарттарына жакшы көнүп кетүүгө жардам берет деп ырастайт. Башкача айтканда, менеджменттин методдору бардыгын чече бербестигин, сиз лидер боло билишиңиз керек экендигин мурдагы жетекчилик далилдеп турат. Андан кийинки фактор турмуштук маанилүү сабактарды берген жана кыска мөөнөттө чогулуп калууну үйрөткөн ийгиликсиздиктер менен кемчилдиктердин тажрыйбасынан улам. Ошондой эле кесиптик даярдык фактору дагы абдан зарыл. Минималдуу түрдө менеджмент боюнча кесиптик билим алуу керек. Максимум менеджмент искусствосу боюнча курстарда, тренингтерде жана семинарларда үзгүлтүксүз билим алуу керек. Бул учурлардын эң сонун дал келүүсү бул лидерликке чакырылуу. Башкача айтканда, Кудай тарабынан лидерлик сапаттардын, жөндөмдөрдүн ошол адамга берилиши. Болбосо, адам чоң каалоону жана күч-аракетти жумшоо менен гана лидер боло алат. Муну Иллинойс университетиндеги Урбана-Шампейндеги акыркы изилдөөлөр тастыктаган. Эң башкысы лидер болууга болгон чоң каалоо жана мотивация талап кылынат. Эгер андай болбосо, анда адам күч колдонуу менен гана лидер боло албайт. Лидерлик сапаттарды кантип өркүндөтүүгө болот? Буга чейин түшүнүп келгендей, лидерлик жөндөмдөр окуу китебиндей оңой үйрөнүлүп колдонула турган бир катар техникалык ойлор эмес. Тескерисинче, бул бир нече сапаттарды өзүндө узак убакыт бою иштөө жана кылдаттык менен карап чыгуу аркылуу өөрчүтө ала турган нерсе. Жалпысынан алганда, бул көндүмдөргө талаштуу жагдайларды чечүү жана туура чечимдерди кабыл алуу, өзүңүзгө жана командаңызга убакытты башкаруунун эффективдүү тутумун түзүү, адамдардын арасында тапшырмаларды бөлүштүрүү чеберчилиги жана алардын ишин уюштуруу жөндөмү кирет.
Лидерлик сапаттарды өркүндөтүү боюнча сунуштардын негизги тизмеси төмөнкүчө. Тайманбастык менен жашоону үйрөнүү керек. Өзүңүзгө максаттарды жана артыкчылыктарды кое билиңиз. Жоопкерчиликтүү адам болууга аракеттениңиз. Сөздөрүңүз, иш-аракеттериңиз, демилгелериңиз жана жашоо образыңыз үчүн жоопкерчиликти алыңыз. Сиздин сөзүңүздү желге ыргытпаган ишенимдүү адам экениңизди эл түшүнүшү керек. Жаңы нерседен коркпош керек. Ыңгайлуу аймактан чыгып, буга чейин жасап көрбөгөн нерсеге макул болуп, каалоолоруңузду ээрчип, коркуу сезимдерин тайманбай алып салуу керек. Көбүрөөк баарлашуу керек. Кунт коюп угуу керек жана байланыштар тармагын активдештирүү керек. Башка адамдардын кызыкчылыктарын түшүнүүгө, алар жөнүндө ойлонууга жана талаштуу жагдайларда өз ара пайдалуу чечимдерди табууга аракет кылууга үйрөнүү керек. Жаңы нерсени үйрөнүп жана аны иш жүзүндө колдоно билүү керек. Анын качан ыңгайлуу болорун эч качан билбейсиз. Ал эми алган билимдериңизди иш жүзүндө бекемдесеңиз, анда адамдар сизден кеңеш сурап, тез арада эле сизге жакын болуп кетишет. Эмоционалдык интеллектти кантип өнүктүрүүнү билүүгө аракеттенүү керек, изденүү керек. Демилгелүү болууну, башкача айтканда, тайманбастык менен жашоону үйрөнүү керек. Акыркысы, кылган ишиңизден рахат алыңыз. Ынтаалуулук жана мотивация сиздин эң жакын досторуңуз болушу керек. Лидерлик баалуулук балким бакытты, жыргалчылыкты жана жеңиштерди пайда кылышы да мүмкүн. Ал эми туура эмес колдонгон учурда арылбаган арманды, азаптуу шорду алып келиши да мүмкүн. Ал албетте адамдын өзүнө байланыштуу, анын акыл туюмуна, абийирине байланыштуу болот. Ылайым ар бир адам өзүндөгү баалуу жөндөмдүүлүктөргө туура баа берип, аны өзүнүн өзүмчүлдүгү, жеке кызыкчылыгы жана текебердиктери үчүн гана пайдаланбай, кенен, терең түшүнүп, өзүнүн да, башкалардын да кызыкчылыгын, талабын канааттандыра билүү үчүн пайдаланып, заманды, коомду, адамзатты тазартуу, жыргалчылыкка ээ кылуу, акыр аягында Кудайдын ал адамды эмне үчүн жаратып, эмне максат менен ал адамга ошол сапатты бергендигин түшүнүп жашай билсе деген тилек. Эгерде бизге, адамдарга кандайдыр бир сапат, жөндөмдүүлүк берилген болсо, ал ошол адамдын башкалардан өзгөчө болгондугу үчүн гана берилбейт. Ал ошол өзү жашап жаткан муунга, коомго, заманга кызмат кылсын үчүн Кудай тарабынан белгилүү бир зор максат менен берилет. Андыктан өз баалуулуктарыбызды туура түшүнүп, туура колдоно билели. Биздеги ар бир адамдагы баалуулуктар, артыкчылыктар адамдын жеке эгоизмин гана канааттандырып калбашы керек. Жеке адамдын көз карашы үчүн гана кызмат кылбаш керек. Тескерисинче, жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн кызмат кылса деген тилектебиз. Ардактуу угарман, сизде лидерлик сапаттар барбы? Болсо, анын масштабы канчалык? Аз болобу, көп болобу? Ал баалуулугуңузду кантип пайдаланып, кантип колдонуп жатасыз? Анткени аны ишке ашыруу көптөгөн тагдырларга себепчи болуп калат. Маселенин баары жакшы, пайда жактарына ыктообу же жаман, зыяндуу натыйжаларга алып барчу жакка ыңгайлашып кетүүбү ушунда жатат. Мына ушул жагына ар дайым сергектик менен байгоо жүргүзө билгенибиз туура. Анткени ар бир адам, кичинеби, чоңбу, азбы, көппү лидерлик сапатка ээ. Ал адамдын баалуулугу. Жок эле дегенде өзүнүн жанында жашаган адамга, өзүнүн үй бүлөсүнө таасир этүүчү сапаттарга ээ. Мына ошол сапаттарга канчалык кылдаттык менен, канчалык жоопкерчилик менен карап жатабыз.